Саламатсыңарбы балдар? Жетиген мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Батырбекова Айчүрөк Абдираимовна 5 класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтөт. Балдар, эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта этиш сөз түркүмү жөнүндө кеп кылган элек. Анда эмесе, келгиле, бир ирет кайталап алалы. Этиш бул заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне кылды деген суроолорго жооп берип, үч чактын келер чак, учур чак же өткөн чакта болушу мүмкүн. Келгиле, сүрөттөргө карап сүйлөм түзүп көрөлү. Бала столдо олтурат. Бала эмне кылып жатат? Бала столдо олтурат. Бала машинеде ойноп жатат. Бала машинеде эмне кылып жатат? Бала машинеде ойноп жатат. Бала үйүнө келди. Бала эмне кылды? Бала үйүнө келди. Бала жыгылып калды. Бала эмне кылды? Бала жыгылып калды. Бала уктап жатат. Бала эмне кылып жатат? Бала уктап жатат. Демек, көрдүңөрбү балдар? Этиш сөздөрүбүз келер чакта, учур чакта же өткөн чакта болушу керек экен. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Жөнөкөй жана татаал. Балдар, сабагыбыздын максатына көңүл буралы. Тилдик компетенттүүлүктө жөнөкөй жана татаал этиштер тууралуу маалымат аласыңар. Кептик компетенттүүлүктө кебиңерде жөнөкөй жана татаал этиштерди колдоно аласыңар. Маданий компетенттүүлүктө кебиңердин бай жана орундуу болуусуна аракет кыласыңар. Анда этиш сөздөр түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал болуп. Жөнөкөй этиш бир гана сөздөн турат. Жаз, отур, кел, ойло, иште. Татаал этиш болсо эки же андан ашык сөздөн турат. Ойлоп тап, аткарып кел, тарс эт, бара жатат, ала кач. Балдар, келгиле, бышыктоо үчүн көнүгүү иштеп көрөлү. 445 көнүгүүдө төмөнкү этиш сөздөрдү түзүлүшүнө карай ажыраткыла. Алар төмөнкүлөр: сүйлөп жатат, гүлдөйт, сайрайт, учат, бышат, ырдап берди, ойногусу келди. Ушул этиш сөздөрдү түзүлүшүнө карай ажыратабыз. Жөнөкөй этиш же татаал этиш кылабыз. 1 мүнөт.
Балдар, келгиле, текшерип көрөлү. Сүйлөп жатат. Түзүлүшүнө карай татаал этиш. Себеби сүйлөп жатат деген эки сөздөн турат. Гүлдөйт, жөнөкөй этиш. Себеби гүлдөйт деген бир гана сөздөн турат. Сайрайт, жөнөкөй этиш. Учат, жөнөкөй этиш. Бышат, жөнөкөй этиш. Ырдап берди, татаал этиш. Ойногусу келди, татаал этиш. Анда кийинки көнүгүүгө өтөлү. Балдар, 444 көнүгүү. Текстти окуйбуз. Келе жатып бала королдун сарайына туш келет. Сарайга кирип, иштей турган жумуш табылар бекен деп сурайт. Король аны каардуу, карыган кызматкерине жиберет. Ал кызматкер баланы көргөндө жаман ойго кетет. Корольго барып, жаңы келген бала мактанчаак экен. Бир кап күрүчтө, бир кап шекерди бергиле. Бир күндүн ичинде бөлүп берем деп мактанды дейт. Король баланы чакырып алды да, кызматкердин айтканындай күрүч менен кум шекерди аралаштырып, кайра бөлгүн деп буйруду. Колдон келбес иш бергенине баланын көзү жетип, ыйлап отурса, кумурскалар жөргөлөп келип, жардам беришти. Эртең менен король таң калып, балага ыраазы болду. Балдар, тексттин мазмунуна карап, текстке ат койгула. Эмесе, тексттеги этиш сөздөрдү түзүлүшүнө карай ажыратабыз. Этиш сөздөр түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал этиш бөлүнөрүн эсиңерге салгыла. Этиштер учур чакта, келер чакта же өткөн чакта болушу керек. Убакыт 2 мүнөт. Балдар, келгиле, көнүгүүлөрдү текшерип алалы. Туш келет, татаал этиш. Сурайт, жөнөкөй этиш. Жиберет, жөнөкөй этиш. Ойго кетет, түзүлүшүнө карай татаал этиш. Бергиле, жөнөкөй этиш. Мактанды, жөнөкөй этиш. Дейт, жөнөкөй этиш. Чакырып алды, татаал этиш. Буйруду, жөнөкөй. Жардам беришти, татаал. Ал эми ыраазы болду, татаал этиш. Демек, биз этиштерди түзүлүшүнө карай бөлүп алдык. Балдар, келгиле, тапшырма алгыла. Жаз айы мага эмнеси менен жагат? 15 сүйлөмдөн кем эмес
текст түзгүлө. Текстиңерде жөнөкөй жана татаал этиштер катышсын. Аларды белгилегиле. Ал эми экинчи тапшырма. Жөнөкөй жана татаал этиштерди катыштырып, 10 сүйлөм түзүп көргүлө. Балдар, мен силерди бүгүн этиштердин түзүлүшүнө карай бөлүнүшү жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойм. Кийинки сабакта жолукканча аман болгула.